Бүгүн бизден ушу мектептин алдындагы алмак боюнча маалымат илүү келе элек да. Ушул алмактын отургузганына канча жыл болду жана азыркы кезде түшүндүрүү кандай ушул жөнүндө айтсаңыз. Алмактын мектептин алмагын отургузганына 1965-66 жылдары отургузулуптур. Азыркы кезде түшүндүүлүгү начар, салыштырмалуу аябай начар болот. Кандай пайдалансак болот? Мына ушундай бош жерлер бар. Баягы ооруп, өспөй калган, курап калган, курагандан кийин кыйылган бош жерлер бар. Аларды сортторун отургузуу менен максаттуу пайдалансак болот. Азыркы кезде түшүмдүү процент менен айтып бере аласызбы? Азыркы кезде түшүмдүүлүк бир түптөн 150-200 килограммдан деп айтылса, азыр бир 15-20 балким ага да жетпей калат да. Ушу биздин алмакта кандай сорттор бар жана кайсы сортторду кыйыштыруу жолун кылсак болот? Негизинен баягы эски тигилген сорттор да апот сорту, анан дагы сорту билинбейт, бирок кийинчерээк булар баягы каралбай, кыйшылбай, буталбай отуруп сорттор деле мутация болуп кеткен экен. Майдаланып, ачуу болуп, формасын өзгөртүп кеткен сорттор бар экен, раечкалар, ачуу алмалар.